Бахадыр Кочкаров бул ысымды укканда ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө мекенге болгон күчтүү, бийик сезимдер жаралат. Дүйнө чемпионаттарында 9 оюнга чыккан жалгыз жардамчы калыс катары белгилүү. ФИФАнын калысы болуш жөнөкөй иш эмес. Ал үчүн көптөгөн тандоолор болуп өтөт. Андан соң гана чечими чыгат. ФИФАда ушундай программа бар. 4 жылда 1200 судьядан дүйнө боюнча 100 судьяны талап алат да. Сейт кылат, мындай айтканда. Ошон үчүн бул чисто ФИФАны анализи, чисто ФИФАны комиссиясы тапып неткен жери. Анан мен ойлойм, эми 22 жашымдан бери калысчылык кылып аткан болсом, ошонун бир мехнети болсо керек деп ойлойм эми. Албетте, ар бир оюн калыссыз өтпөйт. Мындай жоопкерчиликти мойнуна алган адам бардык талаптарга жооп бериши керек. Учурда өлкөбүздө спорт жаатында футбол тармагы жанданып, өз жумушун мыкты билгендердин саны өсүүдө. Бул да болсо өлкө келечеги үчүн чоң үмүт берет. Азыркы күндө профессионалдуу адамдар келди. Мисалы үчүн футбол федерациясында жаш балдар иштеп атат, 3-4 тилди билип атат. Сборный Кыргызстан сборго чыгып атат, ойноп атат. Менин спорту мындай да футболда. Күч керек баста, качан бирөө акча берет, качан бирөө жардам берет, эч ким жардам бербейт. Руководитель уже харакет кылыш керек да. Каарманыбыз кичинекейинен тарта футболго чоң ынтызар коюп, эчендеген машыгууларды өткөрдү. Ал үчүн Инаятхан апа колунан келген шартты түзүп, ар убак ак батасын берип келет. Жаштыгынан баштап физкультура менен, шунака спорт менен шугулланат. Жаштыгынан баштап спорт менен алектене баштады. Мен ага жол коюп катыштырдым. Футболду кыйримдерге алып барып жаздыргам. Өзүнүн кызыгуусу менен азыркыга чейин ийгиликтерди жаратып келүүдө. Мен мындан чоң кубанычтамын. Ал эми ар бир оюнду калтырбай көрүп, колдоо көрсөтүп турган жубайынын орду чоң. 25 жылдан бери мана бирге жашайбыз. Өмүрлүк жарым менен 25 жылдан бери чогуу жашайбыз. Жашоосун футболго багыштап, спортту ушунчалык жакшы көрөт. Футболго биз да көнүп калдык. Аны көрбөсөк тура албайбыз. Негизгиси саламаттыгын тилейбиз. Дүйнөлүк футбол оюндарында Кыргызстандын атынан калыс болуп, өзүнүн эмгеги менен таанылып келе жаткан Бахадыр Кочкаров мына ушул ийгиликтерди багындырып олтурат. Албетте, бул ийгиликтер жөн жеринен жаралган жок. Чоң эмгек, аракеттин аркасында десек болот. Учурда кызыгуусу күч. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштарга Бахадыр мырза кичинекей гана бөлмөгө шакирттерин батырып, калыстыктын ары катаалык маларын, сырларын үйрөтүп келет. Биринчи башта бизде футзалдан баштаганбыз, үйрөнгөндө. Ушу футзалда кандай өзүнүн эрежелери болот, эрежелери жок. Мурун футзалда ойноп жүргөн үчүн толук эрежелерин билбегендиктен ушул курстар башталган үчүн биз ушуга кызыгып келдик. Анан Бахадыр ака полный бизге ушу теория жактан да, практика жактан да, физ подготовка жактан да бизге үйрөтүп толук маалымат берип жатат. Кызгат болчумун алдым. Кызгат болчум, анан Бахадыр акадан сурап, мен да судья болоюн, ошондой жардам алайын. Жардам бериңиз кандай алайын деп, кандай кылсам судья болом деп, ошондой сурагандан кийин мага жардам колдон келишинче жардам берди. Азыр судья этип атабыз, экинчи лигада футзалда судья этип атабыз. Аны менен катар жакында Ошто футболдук академия курулганы турат. Жаш спортчулар күн сайын аба ырайын катаалдыгына карабай, тынымсыз машыгып келишүүдө. Учурда спорт менен ынак болуп, футболду жандай көргөн өспүрүмдөр арбын. Мен футболго кызыгам. Мен футбол ойнойм жана досторум менен тренировкага келип, көп жакшы нерселерди үйрөнүп жатабыз. Жалал Абадтан келип ойноп атам. Ошо азыр бияка көчүп келдим. Жакшы ойнотуп атат агай. Бахадыр Кочкаров үчүн эң кыйыны өлкө намысы, миллиондогон куярмандардын ишеними турат. Буга чейин чет жактардан сунуш түшкөн, бирок өз өлкөсүнө болгон сүйүү, патриоттук сезимдер алардын баарын четке кагууга үндөгөн. Жакында ак эмгеги бааланып, данк медалына татып олтурат. Өзүм опытым балдарга берейин деп атам.
чемпионат миреге барат. Алиги биздикилер кандай? Ажы Кыргызстандан ынакка чыкпайт, болбосо барес чыкпайт, футбол чыкты, ондай эмес. Бизде эки колубуз бар, башыбыз бар, көзүбүз бар. Бразилиянын балдарын хотто ушундай. Только иштешибиз керек да. Жаш судьяларды, калыстарды чыгарыш үчүн, опытты передавать кылыш үчүн, анан чемпионат миреге барсын, шу миямдеги эмне болсо шуну берен деп атам. Азыркы күндө шундан иштеп атам. Каарманыбыз сыяктуу өз жумушун сүйгөн, чебер, мыкты адамдардын бар экендиги кыргыз эли, Кыргызстан жерибиз үчүн чоң кубаныч, зор сыймык. Демек, алдыда далай мелдештерге өлкөбүздүн желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө таанытууга белсенген келечек ээлери, спорт тармагын жайылткан жаш спортчулар чыгаарына үмүт артсак болчудай. Улан Мамашеров, Талгат Акылбек уулу, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.